азыр мен сага бир аздан чалсам болобу? Азыр съемка делем. Аха, мейли. Уюлдук телефон, электрондук китепче же ноутбук, түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү камтыган терминалдар, жалпы эле техникалар жана интернет желеси жок бүгүнкү күндө элестетүү мүмкүн эмес. Биздин турмушубуз буларга түздөн-түз байланышта болуп калган чак. Андыктан жаңы технологияларды өнүштүрүү бүгүнкү күндүн талабы. Логиканы өстүрүү, акыл калчак иш жүргүзүү, экономиканы жакшы өздөштүрүү, бизнес жаатында ийгилик жаратуу. Албетте, мунун баары жөнөкөй иш эмес, бирок тагылимдердин бири болгон математиканын жардамында жогоруда айтылган сапаттарды мыкты деңгээлде калыптандырууга болот. Заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо аркылуу билим берүүдө, илимде жана маданиятта дүйнөлүк мейкиндикке чыгууну көздөгөн. Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоодо, интеллектуалдык потенциалды өндүрүштө, кесиптик ишмердүүлүктө пайдалана алган. Математика, информатика, колдонмо математика, IT технология жана экономика боюнча мыкты кадрларды даярдап чыгарган. Математика жана информациялык технологиялар факультетин тааныштырууну баштайбыз. Факультет 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун курамында физика-математика факультети болуп түзүлгөн. Алгач 75 студент кабыл алынып, биринчи курсуна улуу ата мекендик согушка катышкан жоокерлер, мурда педучилище же мугалимдер институттарын бүтүрүшүп, мугалим болуп иштеп жүргөндөр окуган. Окуу жай университет статусун алгандан баштап физика-математика факультетинин алдында жаңы дистриктер ачыла баштайт. Ал эми 2002 жылдын 1 сентябрынан баштап факультеттеги адистиктердин санынын жана студенттердин контингентинин кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу факультет 2ге бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө Ошмунун эң ири факультеттеринин бири. Университеттин башкы имаратында жайгашып, окуу процессин уюштуруу, илимий иштерди жүргүзүү, ар түрдүү коомдук маданий массалык иштерге активдүү катышуу боюнча дайыма мыктылыгын көрсөтүүдө. Азыркы мезгилде факультетти өнүктүрүү үчүн биз мына көз карандысыз аккредитациялык агенттиктерден өтүп атабыз. Кече жакында эле биз өзүбүздүн колледждерди АОПО деген көз карандысыз агенттик бар, ошодон өткөрдүк. Бир топ адистиктерди ал эми биз Эднет көз карандысыз адистигинен агенттигинен ушул бакалавриат багытын мына буюрса 2019 жылдын ноябрь айында өтөйүн деген оюбуз бар.
Аталган факультеттин окуу процесси учурдагы окутуунун стандарттарына жооп берет. Мындан улам заманбап технологияларды колдонуу менен бирге студенттердин билим деңгээлинин бир топ жогору болушуна шарт түзүүдө. Ошондой эле компьютер, электрондук доска жана жогорку ылдамдыкта иштеген Wi-Fi түйүнү менен да камсыздалган. Билим берүүдөгү сапаттын кемсиздигин камсыздоо аркылуу математика, информатика, прикладная математика, IT-технология жана экономика боюнча Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп, ошондой эле интеллектуалдык потенциалы жогору болгон илимий, педагогикалык, өндүрүштүк кадрларды тарбиялоо жана даярдоо максатында иш жүргүзүп жатат. Учурда факультет материалдык техникалык базаны чоңдоо, окутуунун сапатын көтөрүүнүн жаңы технологияларын ишке киргизүү, окутуучулардын сапаттык курамын жогорулатуу багытында бир нече долбоорлорду жүзөгө ашырууда. Ага ылайык факультетте бакалавр багыты боюнча 7 адистик, магистратура багыты боюнча 6 адистик, ал эми орто кесиптик билим берүү багыты боюнча 2 адистикте кадрларды даярдоону жүргүзүп жатат. Азыркы күндө факультеттин 7 кафедрасындагы профессордук окутуучулук курамдын 98 мүчөсү, анын ичинен 5-и илимдин доктору, профессорлор, бири Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти жана 33кө жакын илимдин кандидаттары, доценттер жана окутуучулар эмгектенишүүдө. Илим деген бул адамдын эс акылынын туу чокусу. Себеби ким канча жылдан бери иштеп, андан кейін ошо илимге салым кошолот. Көп жылдан бери, мен мисалы үчүн 64 жылдан бери илимдер академиясында иштедим. Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин багындырабыз деген принцип менен иш алып баратабыз. Акыркы 2 жылдыкта алмашуу программасы боюнча алыскы жана жакынкы өлкөлөргө чыккан студенттердин саны 70 болду. Алыскы болгондо бизде Германияда, Чехия, Испания, Турцияда окуп келишти. Ал эми жакынкы Казакстан, Өзбекстан республикаларында окуу алмашуу жүрүп жатат. МИД факультетинин студенттери үчүн бардык шарттар түзүлүп, кошумча окуу курстары да каралган. Мында билим алуучулар практика жүзүндө көбүрөөк маалымат алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошондой эле замандын талабына ылайык IT программасынын жардамында студенттер ар кандай робот, эсептөө машиналары жана башка техникалык аппараттарды ойлоп таап, лабораториялык кабинеттерде жаңы ачылыштарды жасоодо. Өзүбүзгө ыңгайлуу болуш үчүн ар кандай удобствону түзүп атат. Ошого катар биз мисал катары өзүбүздүн Кош мамлекеттик университетибиздин башкы корпусунун моделин түзүп, макетин ага жарыктандыруу кылдык. Анын үчүн бизге системдик блоктун жардамында бул макетибиздин жарыктандырып алдык. Бүгүнкү күндө факультетте жалпы 2000ге жакын студент билим алат. Студенттер университетте өткөрүлгөн коомдук, маданий массалык иштерде өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, университеттин деңгээлиндеги студенттик, жатаканада жашоо керемет, КВН, РКС, Ошму мырзасы, Ошму периси конкурстарынын жана волейбол, футбол, шахмат, ордо, теннис жана башка спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү. Биздин факультетте окуу үчүн студенттердин окуусу үчүн бардык шарттар толугу менен түзүлгөн. Бардык компьютердик класстар бекер интернет тармагына туташкан. Студенттер каалаган учурда келип, өздөрүнүн иштерин каалаган учурда бүтүрүп кете алышат. Факультетибизде тарбиялык иштер боюнча жана маданий иштер боюнча аябай жакшы жолго коюлган. Тарбиялык иштер боюнча айтсак, студенттерибиз спорт жагынан Ошмун уюштурган спартакиада биринчи курстардагы жалпы факультеттер аралык уюштурулган спартакиада жылда байгели оюндарга келип келебиз. Анын ичинен быйыл тактап айтсак, биринчи курстарыбыздагы жалпы факультет арабыздагы 2-нчи орунду ээледик. Анын ичинде 9 коргол деген оюндан студенттерибиз факультеттин эле эмес, университеттин эле эмес, Кыргызстандын деңгээлиндеги олимпиадаларда жеңүүчү болуп келет. Волейбол боюнча дагы кыздар балдарыбыз республикалык деңгээлде оюндарда катышып, байгели оюндарды алып келатат.
Билим алуу, жаңы технологияларды өздөштүрүү бул факультеттин студенттери үчүн чек эмес. Булар мындан тышкары дагы спорттук жактан, маданий жактан дагы өздөрүнүн бир топ мыктылыгын көргөзүп беришет. Бүгүнкү күндө бизде спортко өтө жакшы маани берилген. Анткени биздин волейболдон сырткары спорттун түрүндө МИД факультетинде абдан көп спортсмендер бар, спортсменкалар бар. Алар бир гана МИД факультетинде гана эмес, Ошмонун курама командасында ойношот. Адис болуп дипломго ээ болгон соң жумушсуз калуу коркунучу бул факультеттин студенттеринде такыр жок. Анткени заман өнүккөн сайын жаңы ачылыштар болуп келет. Мыкты технолог, айтишник, программист, математик бул оңдуу дүйнөнүн агымы менен бирге жүрүп, өнүккөн заманбап мыкты адистер мына ушул факультеттен билим алышат. Сиз да өз келечегиңизге кайдыгер болбой, Туура кесип тандагыңыз келсе, алган билимиңиз менен өлкө ичинде гана өзгөчөлөнбөй, дүйнөлүк аренада өзүңүздү көрсөтүңүз келсе,